Жашоодо биринчилерден болуп, адам баласына эмне керек деген суроого баарыбыз эле билгендей чын ден соолук деп жооп беребиз. Акыркы 4-5 жылдын аралыгында оорунун түрлөрү көбөйүп, ооруканаларга кайрылган бейтаптардын саны өсүүдө. Аны менен катар эле медицина тармагы өнүгүп келе жатат. Биринчи шаардык ооруканада көп жылдан бери эмгектенип, бейтаптарды бутуна тургузуп келген медицина илимдеринин доктору Сезбек Айтбаев бул тармакка кантип келип калганын жана жалпы эле медицина тармагы боюнча маек куруп берди. Канча жылдан бери бул жаатта эмгектенесиз? Мен 2003 жылдан бери медицина тармагында, ага чейинки студенттерге аспирантура, ординатура деп коет. Негизги кесипим ушу 2003 жылдан бери башталган. Хирург болуп, дарыгер катары, дарыгер врач катары ушу кесипте иштеп келатабыз. Эмне себептен медицина тармагын тандап алдыңыз? Мунун негизгиси эмелери көп. Эң биринчиси кичинекей кезимде чоң апабыз ооруп, чоң апам болду. Чоң апам колунда өскөн үчүн чоң апам ооруп, ошол кичинекей кезде эрте бул дүйнөдөн кош айтышып кеткен да. Ошондо бир врач болуп, морд сактап калмакпыз деген ниет калган. Анан бирок школдо окуп жүргөндө башка тармакка кетсемби деген, бирок ата-энем менен бас сүйлөшүп, анан ушу тармакка, анан туугандар да көп ушу врач жанындагылар ушу көп врач болуп калышты, ошолорду көрүп жүрүп анан ушу кесипке кетсемби деп келгем. Алгачкы тажрыйбаңыз кайсы ооруканада башталды эле? Биринчи эле иштеген ушул жерге келгем. Бизде этаптар болот. Студент бүткөндөн кийин анан ординатура деп коет. Ошо ординатураны ушул жерден өткөм. Андан кийинкиси аспирантурага тапшырып, ал дагы ушул жерден болгон. Андан кийин ушу жумушка орношуп калып ушул жерде эле. Ошо 2003-төн бери ушул ооруканада эле иштеп келатам. Башында жаш экен деп бейтаптар ишенбей, башка дарыгер керек деген учурлар болду беле? Албетте, бул болот. Анткени өзүңүздөр билесиздер, даже сиз өзүңүз деле кайрылсаңыз же бирөөгө барсаңыз, жаш хирург, бул жаш эмне кандай болот, ошо деп мындай көп маема беришпейт. Бирок сүйлөшө келип, анан өзүңдүн деңгээлиңди көргөзсөң, ишеничилигиңди көргөзсөң, анда ошондо мындай ишеним пайда болушу мүмкүн да. Башында келгенде бул бүт баарында эле бар болуш керек, анткени көрүп туруп жаш эме болсо, обязательно айтышат да, бул жаш хирург экен. Ишеним, башында ишеним болбошу мүмкүн да. Ошол эле мисалын айтып коеюн, бизде ординатура 2-нчы жыл, 1-нчы жыл үйрөнүп, 2-нчы жыл анан региондорго барып, региондор иштегенде ошондой эмелер көп болот да. Бул жаш экен, анан биз тиги врачты көрмөк элек, бизге чоң врачтардан чакырып коебузбу депчи. Дарыгерди тандаганда көпчүлүгү эмнесине көңүл бурат? Менимче бул ар бир врач, ар бир бейтаптын өзүнө бизде болсо Кыргызстанда, башка мамлекетте айдым, Кыргызстанда сурап билип, сураштырып отуруп анан келишет да. Тиги бул кандай врач, анан бул кандай врачка болсун. Могу тармакта бул врач, булар бул күчтүү экен, анан бул мындай экен, бул жакшы карайт экен, бул карабайт экен, бул вообще эчтеке кылбайт экен. Буга барсаң жакшы экен, мамилеси жакшы болот экен, ошентип келишет да. Негизи дүйнө жүзүндө бул практиканы алганда, бул жашына карабай, 65 жашка келген, пенсияга кетишет экен. Жакында эле мен Европага барып келдим. Ошол жакта 65 жаш, 68 жашына келгенде эле уже бул болбой пенсияга кетишет экен. Анын ордуна уже жаш кадрларды алышат да. Жаш кадрларды бул үйрөтүп, анан үйрөтүп туруп, тажрыйба берип иштетип койсо, жаш кадрлар да жакшы иштешет, конечно. Учурда медицина тармагы кандай деңгээлде? Менимче мамлекеттик негизи ооруканалар, медицинабыз мамлекет жактан караганда гос деп атпайсызбы, гос мамлекеттик деп. Ошолор жагынан караганда аябай эле арттабыз. Анткени биринчиден жаңы заманбаптагы медтехникалар, жаңы заманбаптагы эмелер, керектүү нерселер, ушулар көп клиникаларда жок. Элементарно
томография деп алсаң, томографияда бир дагы госклиникада мындай томография, бул национальный Мирохимовск клиникада бар, аякта томография, ангиограф коюлган. Андай ар бир больницада ошондой болуп туруш керек да, обязательно. Тилекке каршы андай жок. Бирок частный клиникалар мына азыр көп кирип, көп ачылып атат. Ошолор жаңы заманбаптагы эмелерди алып келип, ошол жакча кичине көтөрүп атат да деңгээлибиздичи. Чет өлкөгө жумушка чакыруулар болду беле? Эми аяктын закону башкача. Аякта иштеш үчүн ошол жактын жанагындай этаптарын өтүшүң керек, өзүнчө эме беришиң керек, ушундай да. Например, биздин диплом азыр бүт жерде эле эметишет, билинет, бирок бизден ординатура өтүп, Россия, Казакстан ушу эмелерге барып иштесең болот да. Калган жерлерде барып туруп, ал үчүн кайра дагы окушуң керек. Көпкө чейин окуп, анан өзүнчө экзамен беришиң керек аяктан. Экзамендерден өтсөң, андан кийин гана эметет да, алышат. Коңшу өлкөлөрдөн бизге дарыланууга келишеби? Ооба, ал дагы бар. Бизде мурун аябай жакшы болчу. Бизде жакынкы кошуналардан көп келчү. Анткени жакын бул Казакстан, Өзбекстандан ушу азыркыга чейин деле келет. Бирок алардын дагы мамлекет күчтүү болуп, ушу медицина жагын жакшы карап, тажрыйбаларын өстүргөн үчүн азыр алар дагы жакшы дарылай баштады. Биз келип, мен жагынан жаш болуп иштеп келип аткан 2000-жылдары эле ошондо аябай көп келчү. Жерде бул жакын өлкөнүн жарандары көп келип, ушул жактан дарыгерлери аябай жакшы деп ошон үчүн келишчү да. Азыр болсо келишет, бирок аз. Жеке клиникалардын көбөйүшүнө эмне себеп болуп жатат? Частный клиниканын көбөйүшү, мен азыркы башында айтып кетпедимби, бул госклиникалар жакшы каралбагандыктан. Бир чоң операция жасайм, же мындай жаңы заманбаптагы аппаратураны алып жасаш керек десең, бул госклиникада ал үчүн көп убакыт, плюс еще жок, азыр алып бере алышпайт, кое албайт. Частный клиникаларда болсо, бул сураганыңды, бүт эмелерин баарын алып келип берип коюшат, сен барып эле иштешиң керек болду. Мамлекеттик ооруканаларга жакшы шарт түзүү үчүн биринчи эмне кылуу керек? Мындай көп нерсенин кереги жок го дейм. Менимче бул акча туура бөлүнүп эле, ошол системаны туура алып кетсе эле. Мен азыркы эмени айткым келет, тендерлер боюнча. Мына башка жерде деле биз барып жүрөбүз, алардын баягы иштеген эмелерин көрүп атабыз. Минздрав, министерстволор кандай иштейт, эмне кылат. Анан бизде көп тендер кылып, бир больницага бул оборудование, бир больницага башка оборудование, ал больницага тендер кылып алышат да. Ошонун баарын мен ойлойм, бул көрүп келген, анан эметкен, ошону киргизип койсо деле болот бизгечи. Минздравдын эле өзү контролировать этип эле, тендер эмес, мамлекет күчтүү болсочу, мамлекеттин эмесин контролировать этип, бир оборудованияны алып, чогуу алып туруп эле, ошону бүт больницаларга коюп койсо болот да. Анын кайра расходниктерин алыш үчүн дагы кайра тендер өткөрүп, анан ар кимдин ар кайсысын алып келет, ар кайсы баада алып келишет. Ошонун баарын өзлөрү контролировать этип койсо эле болот да. Мына элементарно бизде азыр хирургияда жаңы заманбап лапароскопия деп коет. Бул мындай кичинекей тешиктер менен ички органдарын кирип туруп, анан операция жасап аласың да. Анан бул бейтапка аябай жакшы, жаткан күндөр азаят, өзү батыраак туруп басып кетет. Анан осложнениясы дагы аз болот да. Ошол аппараттарды бир жакшы аппарат болот, например, ошону деле завод менен сүйлөшүп, эмнеге андай кылса болбойт да. Мамлекет үчүн аябай жакшы болмок да, ошонун баарын киргизип койсо, бүт жерде бирикти, анан заводдон деле сүйлөшүп алып эле ошо улам раз эме деп коет, жана бир эме сынып калышы мүмкүн, анан кайра эле ошону заказ кылып, ошол жактан алдырып турса болот да. Анан аябай акча да өнөмдүү болмок да. Ооруканада көбүнчө кандай операциялар жасалат? Эми биздин ооруканада биздин профессорлор бар, атагы чыккан ардактуу дегендей, ошо профессорлордун атынан, аркасынан дагы ушу больницанын аты билинип, алар операциялар, чоң операциялар жасаган үчүн. Бизде биздин клиникада ички орган деп коет. Бул кызыл өңгөчтөн
түшүп ички органга түшүп жана ошол көтөнчүккө чейин кетки эме оорулар болсо бүт баары тең жазылат бияктачы. Мына бооруна, өттө, ашказан, уйку без, ушул бүт операциялар жазылат ичегилерге. Иш тажрыйбаңызда жалпы канча операция жасагансыз? Ооба, көп врачтарды баягы даже журналдар болот, кээ бир врачтардын мынча операция жасадым эме депчи. Эми биздики бияктан статистика жүргүзүшөт. Биздин больницанын ичинен өзүнчө жылда ким канча операция жасалып эметкенчи. Тилекке каршы менен чынынан да санаган жокпуз. Эми примерно жылына 100-150 кээде баягы башка жерге да барып иштеп калабыз бизчи. Ошол жактар менен кошулганда, может, көп болуп калат. Наркоз алгандан кийин күлкүлүү окуялардын бири. Күлкүлүү окуялардан деле эсте жок, бирок бир эме бар. Бизде тиги өзү бейтап органдарда иштеп, анан тиги аябай сураганда наркозду кандай эмне кылам, анан эмнени эметиш керек деп, анан операция жасап эметип атсак, ошо органда иштеген историядо бизде жазылып турат да. Анан биз кээде ассистенттер болот, жаш жана жаңыдан келген эмелер, ординаторлор болот. Ошондо ошо бирөөсү келип алып, тиги историясын карап, анан операцияга чогуу жардам берип кой десек, тигини баягы уктап аткан уктай элек экен да. Аны уктап атты экен деп эле жаңыдан наркоз берилек болчу. Ой, бул деген органда иштеген эме турбайбы? Өткөндө тууганым ушинтип мемеге түшүп калса булар кыйнашыптыр жаман эме деп ошондой. Тиги бейтап болсо, ой, мен уктай элекмин го. Анан мен сага жардам берем деп коет тиги дагычы. Ушундай окуялар болот. Операцияда бейтапты сактай албай калган учуруңуз болду беле? Ар бир хирург, бул биздики хирургия баягы эмеде болот да. Бейтаптын нар жагынан бери алып келип, же нар жакка кетирип деген эми баягы кээде колуңду түшүрүп жардам бере албай каласың, бүт нерсени кыласың, тилекке каршы, кээде ушундай болуп калат да. Андай эми хирургтарда баарында болот болуш керек. Жакындарына угузуу. Эң кыйын ушул маселеси да. Анткени сен туугандарына барып айтыш, бул чоң эме көйгөй да, чоң проблема. Анан тилекке каршы бирок айтышың керек, түшүндүрүшүң керек. Анан бирок биз алдын ала дагы ушу туугандар менен өзүнө дагы түшүндүрүп бүт эменин баарын айтабыз. Мындай осложнение болот, мындай болушу мүмкүн. Анан ошонун баарын алып келип, анан кийин түшүндүргөн бирдеме эме болсо, тяжелый ооруларда билесиң да, келгенде көрүп, анан кыйыныраак оору момундай болот, анан осложненияларын айтасың, операциядан кийин мындай болушу мүмкүн деп. Ошолорду айтканда, анан бейтап менен бирдеме болсо, туугандарына айтыш өтө эле кыйын. Учурда бейтаптардын көбү кайсы оору менен кайрылып жатышат? Эми бизде Кыргызстанда өттө таш бул биринчи орунда турат. Анткени мына бүгүн 20 операция болсо, ошонун жарымынан көбү өттөн таш алдырышат да. Ошол бул эми биздин тамак аш менен азыркы анан өзүбүздүн жашообуздун эмеси менен да, көбүнчө тамак аш менен эле ошо өттө таш болгон менен кайрылгандарчы. Экинчиси бизде эми аябай көйгөй маселеси бар. Кыргызстанда бул социалдык проблема. Бул жана эхинококоз, анан альвеококоз деп коет. Аябай майып болуп калгандар көп, инвалидность алгандар көп. Анан ошо сиз айткандай жана операциядан кийин осложнение болуп каза болгондор көп. Операция жасалбай калгандар көп, боорун алмаштырып келгендер көп. Ошол аябай чоң, Кыргызстанда аябай чоң эме болуп атат азыркы учурда. Көбөйүп атат ооручу. Азыр дарыгерлерге болгон ишеним жок. Эмне себептен? Эми биринчиден бул эми врачтардын өзүнөн дагы, анан мамлекет жактан дагы көп поддержка керек. Ошол анан көбүнчөсү ишенбеген эмнеден болуп чыгат? Бул баягы эле врачтын айлыгы аз. Анан бул ар кайсы ыкмаларга барышы мүмкүн. Анан ар кайсындай баягы блогерлер көрбөдүңүзбү? Тигини жазып коюп, муну жазып коюп, туура эмес кылып, аябай туура эмес да. Бул
бул бейтаптар менен эле врачтардын ортосунда бир жанжал келтирип атат да. Ошондой көйгөйлөр көбөйсө дагы аябай көбөйөт. Мурунку мына биздин профессорлор мурун деле биз кичинекей кезде врач деген бул аябай врач келатат дегенде бүт баар тең эле ордунан туруп, бул сыйлуу киши, бул мындай киши деп сый бар болчу. Азыр тилекке каршы кичине тебеленип, тепселенип биздин немебиз ушундай болуп калып атат да. Дарыгерлер өздөрү күнөөлүү эмеспи? Ал врачтар күнөөлүү болуш эмне болуп атат ал? Анын тетиги түпкү тамырын издеш керек да. Ошо мына айлыгыңызды көбөйтүп коюңуз. Мен чет элге барып келип атпайм, алардын айлыгы системасы башкача, системалар менять керек ушундай да. Анан сиз даже врачка кириш, бир врачка жазылыш, ондай 2-3 жума күтөт. Анан келип, бизде азыр мына кирип келип атпайсызбы, врачка кирип, ал приемга кириш аякта аябай кыйын экен. Жакынкы эле биздин мына мусулман өлкө Турцияга барсаңыз деле, врачты аякта аябай сыйлашат. Врачты аякта аябай мындай мамлекет анткени аларды поддержка кылышат. Айлык көтөрүлсө эле маселе чечилеби? Ал үчүн көп нерсе керек. Бул биринчиден системаны полный алмаштырыш керек. Ошо система алмашмайынча анан окуудан баштап башка жагынан бүт баарын алыш керек да ошонун баарын.